Үркөр ар жыл сайын Кулжа бир тогол деген аттагы ай жаңырганда батып кетет. Ана ар жыл сайын Кулжа бир тогол деген ай качан жаңырар экен деп былтыр 5 майда батса, быйыл 14 майда батат. Карабайсызбы? Демек 14 майга чейин кылкандуу дарегиндерин Кыргызстан боюнча себе бериш керек. Анан үркөр баткандан уже кара эгиндердин мөөнөтү келип калат. Анан үркөр 40 күндөн кийин кайра чыгыштан чыгып калат. Эми үркөр баткандан кийин баягы 40 күндүк кымызды ичип калыш керек да. Ушу 40 күндүк кымыз ата бабалар ууз кымыз деп атап калышкан. Ууз кымыз. Кымызы болобу, самал болобу, лишь бы ушул 40 күндүк кымызды ичип калыш керек. Эгер 40 күндүк ушул кымызды ичип калсаңыз, ошол келерки бир жылдык ден соолугуңду чыңдап алдың дей бер да. Ууз кымыз деп аталат, улуу кымыз деп аталат. Ал эми үркөр чыккандан кийин ал жөнөкөй кымызга айланып калат. Эми ушул менин Чойбек Калпа деген менин чоң атамдын жакын тууганы Калпа, өзү молдо киши болгон, тамырда кармачы, дем да салчы, ар кандай анда илгери доктор деген нерсе жок, анан тамырды карап туруп эле. Анан ай сен быйыл ууз кымыз менен эле жакшы болуп кетесиң деп койчу. Ошо ууз кымыздын өзү ошо Кулжа бир тогол деген аттагы ай жаңырганда үркөр батып кеткенден кийинки 40 күндүк кымыз ошол ууз кымыз деп аталат. Ошо 40 күндүк кымызды ичип калса, ар бир кыргыз бир жылдык ден соолугун чыңдап алат да. Ушундай касиети бар. Бул ата бабадан келаткан нарктуу нерсе бул. Муну унутпашыбыз керек. Ууз кымыз качан болот? Жөнөкөй кымыз качан болот? Ушуну баарыбыз билишибиз керек. Себеби үркөр чыгып калгандан кийин ал жөнөкөй кымыз болуп калат. Үркөр батып кетет. Кулжа бир тогол деген аттагы ай быйыл 14 майда батып атабы? Быйыл үстүбүздөгү жылы. Демек 40 күндөн кийин кайра чыгып калыча ошо кымызды ичип коюш керек да.